өзүңө дайым дем берип туруш керек. Дайыма өзүңдү бир энергичный алып жүрөсүң. Сулуулук бизден качпайт да. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Тойго бир ай калганда негизи туура тамактануудан бардыгыбыз эме болуп турабыз, муктажбыз да туура тамактанууга. Себеп дегенде көптөрүбүз күнүмдүк тамак менен, деги эле кыргыз баласы камыр менен этке тоюп чоңойгонбуз. Көбүнчө тамактарыбыз баягы камыр тамактан болот да. Нанды үйдөн үзбөйбүз. Кечинде жатаарда камыр тамактарды абдан көп кылып жеп алабыз. Ошонун айынан биз үчүн оор болуп калат да. Андыктан туура тамактануу үчүн бизге эмне керек? Мындай кайнатылган сууга буга бышкан тамактарды жесе оңой эле болот. Анан күнүгө бир аз жарым саат, 1 сааттай чуркап, көнүгүүлөр жасап турса, бул эң сонун жеңилдик. Жок, кандай болбойт. Себеп дегенде бир эле бөлүгүнө басым жасап алган боло турган болсок, ал бөлүккө да бир нече баскычтар менен жетебиз да. Мисалы, ошо жамбашыңызга бутуңуз аркылуу чоңойто аласыз, же болбосо колуңузду чоңойтом десеңиз, ошол эле бутуңуз менен барып көтөргөнгө туура келет да, оор салмактарды. Андыктан деги эле бир эле булчуңду иштеп коем деген бул жаңылыштык болот. Себеп дегенде оор түзүлүш болгондуктан биз баардыгын бирдей карап өтүүгө баягы мажбурбуз да. Жок, пресс эле качать этсе курсак кирбейт. Башында айтып өткөндөй эле туура тамактануудан баардыгы маанилүү болуп келет. Себеп дегенде баардык бир күндө мисалы прессти сиз жарым саат жасап коюшуңуз мүмкүн, бирок жарым сааттан кийин жасай албайсыз да. Ал эми бир күндө сиз 4 жолу тамак жейсиз, 2 сааттан 8 саат убактыңыз сизге эмнеге кетип атат? Тамакка кетип атат, көрдүңүзбү? Канчалык көп убакытта сиз тамактанып атасыз, канчалык аз убакытта сиз пресс жасап атасыз. Андыктан сизге көбүрөөк машыгуу талап кылынат. Ооба, неге дегенде метаболизм деп коет, организмде сиңирүү органы айымдарда өтө жай болгондуктан анын үстүндө баягы физический кыймылдарга чыдай албайт, көбүнчө эркектердей болуп. Биз баягы эркектер кыйынчылыктарга баягы чыдап көтөрүп келебиз, ошонун айынан сиздерге оор жаратып калышы ыктымал да. Андыктан эмне кылыш керек? Бир аз убакытка көнө түшкөндөн кийин, бирок аял кишилердин метаболизми иштеп баштагандан кийин чим эркектерге караганда көбүрөөк чыйынтык көрө алат. Мисалы эми ал спорт тамактары деп аталат. Ошол эле биз жөнөкөй жеп аткан тамактардын атайын даярдалган түрү десек жаңылышпайбыз, жөнөкөй тил менен айтканда. Себеп дегенде бир күндө айтып өткөндөй эле негизи спорт дүйнөсүндө жүргөн адам 6 жолу тамак жешибиз керек да. Аз-аздан, бирок бат-баттан жеш керек. Ар бир 2-2,5 саат аралыкта. Бирок биздин ашказан ага чыдай албайт, аны көтөрө албайт. Бирок биз сууну иче беребиз. Ошол сыяктуу эле порошокто бул даярдалган тамактын калориясы бар. Сиз жей турган 2 порция тамактын даярдалган түрү бар да. Ошону сиз 300 грамм, 400 грамм сууга чайып туруп эле ичип коесуз. Сиз аны сиңире аласыз. Суу кире берет да. Коркак тамак кириши өтө оор болот да. Ошондуктан эч кандай зыян эмес, жөн гана витаминдер. Анткени организмде болушунча баягы толук кандуу кыймыл аракет, кандын жүрүшү жакшы болуп турат. Ар бир кылып аткан аракеттерибизде бизде көбүрөөк витаминдерди талап кылат. Ошонун жардамы менен биз көбүрөөк тамакты жейбиз, норма болуп турат да. Ал эми сиз таштап койгондон кийин бат жоголуп кетишинин себеби ошол. Сиз баягы физический эмеңиз жоголот, күчүңүз жоголот. Режимиңиз баардыгы өз калыбында эмес. Сиз уктайсыз, эс аласыз, ошонун айынан же күчтөнбөйсүз, ошонун айынан бат эле жоголуп кетет. Албетте болот. Баягы эми башында мисалы жаңы төрөгөн айымга баягы бул совет кылбайт элек, мисалы кеңеш бере албайбыз. Себеп дегенде жаңы төрөгөн айымдын биринчиден омурткалары катый элек болот. 3 ай, 4 айдан кийин машыга берсе болот толук кандуу. 3 ай, 4 айга чейин эми кичине сабырдуулук кармап эле күтүп турганга
болот да. Себеп дегенде ал учурда болгону туура тамактанууну карап туруш керек. Баягы сүт келип аткан учурда болушунча курсак ачат, түшүнөбүз аны деле. Анан кийин биздин көбүнчө айымдар болсо абдан бир тамактын тигини жейм, муну жейм, мен жеп аттым беле, сен балаң жеп атат да деп баягы жолдоштору менен мындай ситуациялар көп болот го. Аны мындай чекеге коюп, туура тамактанып, мейли бир ай күтсө болот. Экинчи айда уже тамактануусун караш керек. Кечкесин жатаарда эле алып келип эле тигини муну тыгын бербей контролдоп жесе, сулуулук бизден качпайт да. Азыр ушундай болуп калды. Эмнегедир көңүлгө тарта тура турган нерсе эмес да. Бул жөн гана ден соолук максатында барышат. Анан абдан бир мен барып атам, мындай бир мактаныч нерсе да булчу. Ден соолукту же болбосо ошол спортко болгон сүйүүсү мындай азыраак адамдар да. Ал убактылуу адамдар. 11 жылдан бери иштеп келебиз. 100 миңден ашык кишилерди көрдүк. Ушундай эле ситуацияда келди. Алардын арасынан 11 жылдын ичинде мен калп айтпайм бир 50-60 чакты эле инсанды көрдүм, ошо спортто калып сүйүп калды. 100 миңдин арасынан, көрдүңүзбү? Мурда биз жаңы баштап жүргөн учурда мындай сүрөткө түшүү эмес, залга келип бирөө менен сүйлөшкөнгө кызыгыбыз жок эле. Биз ошол жерде келип максатыбызга келчик да. Ошол максаттын жыйынтыгы ушул күндөр экен. Өзүңө дайым дем берип туруш керек. Дайым дем бериш керек. Сен өзүңдүн кемчиликтериңди эстешиң керек. Сен дайыма артта жүргөн сыяктуу өзүңдү карашың керек. Эмнеге мен булар кылганды кыла албашым керек. Аларда 4 бут көргөн жокмун, 4 кол көргөн жокмун. Мен эмнеге булардан алсыз болуп жатам деген суроону берсең, сага сүрөткө түшкөндүн да кереги жок, музыка угуунун да кереги жок. Дайыма өзүңдү бир энергичный алып жүрөсүң. Эми ар түрдүү болот. Сен өзүңдүн иштеген жараша болот. Мисалы 50 миң, 60 миң сомго чейин тапса болот.